бул оорулар өтө эле түзүчеги көтөнчүк оорулар өтө эле көп. Көпчүлүк убакта маалымат бизге туура эмес келет. Эмне себептен өзүңүз айткан эле менталитет. Баарысы эле мен ушундай оорум бар деп эч кимге айта бербейт. Баарысы эле келип көрүнө бербейт. Мисалы, көтөнчүк ооруларын айтып койсок болот. Мисалы 10 взрослый адамдын bir 5-6-сында бул оорулардын кайсы бир түрү бар и ошол кездешет. Мисалы, жалпы көтөнчүк түзүчеги ооруларын 100% деп эсептесек, анын 40%-ын жалаң геморрой оорулары түзөт. Бир жылдык бөлүмдүн көрсөткүчү боюнча 1800-1900 кишиге операция жасалат. Жанагындай биринчи, экинчи стадиясы менен көрүнүп, анан жанагындай операциялык эмес ыкма менен дарыланган оорулардын саны дагы биз республика боюнча бир 2000-3000 кишиге жетет го. Мисалы, латексный кольца деп коет. Бул баягы геморрой түйүндөрү өтө чоңоюп чыга электе. Ошо геморрой түйүндөрүнө атайын латекстен жасалган шакекчилер болот. Ошону кийгизип коет. Атайын өзүнүн аппараты бар, ошону менен геморрой түйүндөр акырындап соолуйт дагы түшүп калат. Дагы методика бар, бул инфракызыл нуру менен күйгүзүү. Бул дагы биринчи, экинчи стадияларында жакшы колдонсок болот. Геморройду мындай айтканда операциялык эле жол менен 3 жолу күйгүзөбүз. Себеби ал геморрой түйүндөрү өзүнүн анатомиялык түзүлүшү менен түзүчегинин 3 жеринен пайда болот. Ошол 3 чыккан точканы инфракызыл нуру менен күйгүзүп коебуз. Бул методика ыңгайсыздыкты пайда кылбайт и мындай айтканда оорусу жок дарылоо түрлөрүнө кирет. Анан кийин склеротерапия деп коет. Мындайча айтканда атайын медициналык препараттар бар, дарылар бар. Ошол геморрой түйүндөрүнө шприц менен акырын куюп коебуз. Жанагы геморрой түйүндөрүн пайда кылган кан тамырлардын бүт баарысы мындайча айтканда бүтүкчөлөнүп, берчикке айланып туруп, акырындап геморрой түйүндөрү жок болот. Ал эми 3-4 стадиясына жеткенде албетте операция. Операция жасоо Кудайга шүгүр азыр бизде ОМС иштеп атат. Операция жасаганда оорулар бизге албетте направлениясы менен келиш керек, жашаган жеринен. Анан плановый оорулар деген плановый түрдө келе туруп кайрылган оорулардын бүт баарысы толук ошо жашаган жеринен текшерилип келиш керек. Алар мындай түшкөндө, эгерде жана страховкасы бар болсо 1160 сом төлөшөт. Дары-дармек бул жактан көрсөтүлгөн жардамдын бүт баарысы ошого кирет. Эгерде страховкасы жок болсо 2980 сом төлөшөт. Бүт толук жардам ушул жерден көрсөтүлөт. Ар бир ооруга жараша, ар бир ошол геморройдун стадиясына жараша, ошол геморройдун кандай кабылдоо берип атат, жанагындай тромбоз болуп калдыбы, же кан агып атабы, же ачышып кытышып атабы, ошол түрлөрүнө жараша свеча майздар колдонулат. Анан баланча тигинтип дарыланттыр, бул тигинтип дарыланттыр деп туруп өзүнчө дарылана бергенге болбойт.